Замандашым, уксаң, 100 жылдан кийин, 2123 жылдары сен бул дүйнөдө жок болосуң. Сен кара жаныңды кар чуруп иштеп, ар бир кирпичин өз колуң менен койгон үйдө сен жашабайсың. Сенин сүрөттөрүң ошол үйдүн дубалында илинип калышы мүмкүн. Же серванттын бир полкасында чаң басып калат. Курсагың ачканда барып, лагман мантысын тамшанып жеген ашкана ал убакта жок болот. Болгон акчаңды салып, карызга түшүп, стол сынып калгыча үстүн толтуруп жайган дастарконуң гүпүлдөтө берген тоюңду ал убакта эч ким эстебейт, билбейт. Кайдагы тойду айтам. Сен атыңды эч ким билбей калат ал убакта. Кол чапсаң, тарс деди, сенин өмүрүң дал ушундай тез тарс эле өтүп кетет. Бүгүн 18десиң, эртең 50дөсүң. Бирси күнү бүттү, жоксуң бул жерде. Бул дүйнөдө жоксуң. Сөздүн учугун кая калтыратам сезип атасың да? Замандашым, өз тагдырың менен жашачы. Ар кандай адамдар өз мурдун сенин жашооңо тыгып, кийлигишип, болор болбос сөздөрдү айтып, мээңди чагышты. Болду, жетишет. Өз жолуң менен өз жашооңду жаша. Тобокелчиликке бар, эчтеке болбойт. Жаңыласың, жашоонун даамын сезесиң. Эл эмне дейт деген сөздөн арылганга убакыт келди.